жакшылыктар жааган болсун. Биринчи сабагыбыз фаваиду салат ала наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салават айтуунун пайдалары. Салават айтуу деген эмне туугандар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен учурашуу деген сөз. Ошол учурашуунун пайдалары. Бул жерде 20 пайда бар. Азыр биз үлгүрсөк бир 5-10-ун окуйлу. Кудайым буйрса бүгүн кечинде, балким эртең дагы калган убакыттарда муну бүтүрөбүз. Негизги сиз биле турган нерсе, адамзаттын мырзасы, асылы болуп таанылган, пайгамбарлардын мөөрү болгон, адамзаттын жашоосунда эң чоң мааниге ээ болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам айтуунун кандай артыкчылыктары бар ата? Апа, салам айтуу дегенде кыскача саллаллаху алейхи вассалам десеңиз, ошол ар бир салават менен даражаңыз көтөрүлөт да. Биринчи пайдасы, анан бул жерде түз эфир болуп аткандыгы үчүн мен отуруп өтүп атам, кечиресиздер, болбосо туруп өтсөм жакшыраак болот эле. Алдын ала кечирим сурайм. Биринчи пайда, анна салату ала наби саллаллаху алейхи вассалам хия сабабул курбу минан наби саллаллаху алейхи вассалам яумал кияма. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк салават айтса, урматтуу жамаат, кыяматта пайгамбарга эң жакын адам болуп тирилет дейт. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакын болгон анын шапаатына ээ болуп, Аллахтын ырайымы менен бейишке эсеп кысапсыз кирет деген сөз бул. Кандай чоң пайдасы элестетиңиз. Ар бир нерсе далили менен Имам Тирмизи жеткирген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инна аулан наси би яумал кияма аксарухум алейя салатан." Кыяматта мага эң жакын болгон адам мага көбүрөөк салават айтканы дейт. Кыяматта эң жакын болгон адам, мени менен жакын болуп тирилип, мени менен ушу эки манжадай жакын болуп, бейишке эсеп кысапсыз кире турган, Аллахтын ырайымы менен жана пайгамбарыбыздын шапаатына ээ чыга турган адамдар көбүрөөк салават айткандар дейт. Өзгөчө экинчи бир хадисте мындай делет: "Аксиру алейя минас салат фи кулли яумил жума." Жума күнү араптанын жума күнүндө өзгөчө көбүрөөк салават айткыла. Анткени fa inna salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'atin. Ар бир жума күнү үммөтүм мага айткан салават мага көрсөтүлөт дейт кадимкидей. Дүйнөнүн булуң бурчунан, Кыргызстандан айтабызбы, Өзбекстан, Казакстан, дүйнөнүн кайсыл булуң бурчунан болбосун апалар, аталар, ошол салаватты периштап келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп, баланчанын уулу баланча сизге салам жолдоп атат деп мага кадимкидей көрсөтүлөт дейт. Faman kana aktsaruhum alayya salatan. Кимде ким жалпы өмүрүндө өзгөчө жума күнү салават көп айта турган болсо, kana aqrabuhum minni manzila, мага эң жакын ошол инсан болот дейт. Ал эми салават көп нерсени албайт, аталарым, апаларым. Мынакей отурган учурда деле саллаллаху алейхи вассалам дейсиз, турган учурда деле, басып аткан учурда деле, болгону ыплас болгон жерде болбошуңуз керек. Ачаатканада же ушундай мындай кокус ташталган жерлерде болбош керек. Таза жерде. Ал үчүн салават айтыш үчүн керек болсо даарат деле шарт эмес. Атүгүл гусул деле шарт эмес. Бирок ансыз деле айта береткен дебеңиз. Гусул менен, даарат менен айткан жакшы, айтайын дегеним, кайсы бир адамдын бир үзүрү болуп калса деген гана маселе. Салават айтуудан чоң бир үзүрлөр жок экен да, көрдүңүзбү? Бул биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы, анан алымдар, экинчи пайдага көчүүдөн алдын, илим деген ушунчалык терең апа, сиз жакшы билесиз аталарым. Илим ийне менен кудук казгандай. Ким мага көбүрөөк салават айтса дегенде алымдар түшүндүргөн. Минимум канча болуш керек? Көбүрөөк айтты деген катарга кошулуш үчүн жок дегенде канча айтыш керек дейт да ата. Эң жок дегенде канча жолу айтса, ал көп айтты дегендердин катарына тизмегине кошулат. Мынакей ушу Меккеден чыккан чоң алым айткан, Абу Талиб Мекки деген оли алым. Акаллул иксар 300 дейт. Муну да жазып алыңыз. Эң көп айтуучулардын эң ылдыйкы чеги күнүнө 300 иреттен кем айтпаш керек дейт. Алтын аталарым, алтын апаларым, демек сиз уктуңуз, жазып алдыңыз. Бүгүндөн баштап күнүнө, ар бир күнүнө жок дегенде 300дөн кем айтпасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк салам айткандардын катарына бактылуулардын тизмегине кошулат экенбиз да ата. Карасаңыз, минимум 300 жолу. Бул эң ылдыйкы өлчөмү. Бул биринчи пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык жакын болобуз. Экинчиси, анна салават айтуу сабабындай себеп болот, өөлгө болот. Эмнеге? Ли шафаатин наби саллаллаху алейхи вассалам би сахибиха шафаа хасса. Кыяматта өзгөчө салават айткан адамга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү келип салават шафаат кылат дейт. Ошончо жык-жыйма эл бар аталар. Элестетиңиз, адам атадан кыяматка чейин канча адам бар. Мына биз азыр Египетте илим алып улантып атабыз. Официалдуу түрдө 120 миң болсо, 120 миллион. А неофициальный ал жерде эсептебегенде аябай көп адам бар.
Ушунчалык көп адам бар. 25 миллион адам кабырда жашайт Египетте. 25 миллион адам шунчалык жакырчылык жана башка бар, кабырда өмүр сүргөндөр бар. Элестетиңиз? Ошондо эл жык-жыйма болуп кетет да. Түнкүсүн тахажжудка чыкканда көрдүңүзбү? Адамдар кыяматты элестеттиңизби, аталарым, апаларым? Адамдар агып мечитке келип атат. Эртең умрага барганда да көрөсүз. Ошончо калың букара элдин ичинен, калдайган калктын ичинен салават көп айткандардын чекеси нурлуу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ошону жекече тандап, Алланын уруксаты менен ага шапаат, колдоо көрсөтөт деген сөз. Ошончо адамдын арасынан элестетиңиз, эртең 14 күндүк сапарыбызды бүтүп, Манас аэропортуна кайтып баратсак, ажабыз президентибиз өзү тандап туруп баланчага деп өзү мындай бир белегин көтөрүп келип тосуп алса, бул дүйнөдө кандай сый урмат мисалычы бул түшүнүү үчүн. Аалам заттын, адам затынын, ааламдын мырзасы болгон, төрөсү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кыяматта өзү тандап, өзгөчө нур болгон, салаватты көп айткан адамдын эсин тандап, Аллахтын уруксаты менен шапаат, колдоо көрсөтөт дейт. Далили барбы? Бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен солла алейя хина юсбих ашрун." Ким таң атканда мага, жок дегенде таң атканда 10 ирет салават айтса, "Ва хина юмси ашрун." Кеч киргенде мага 10 ирет салават айтса, "Адракатку шафаат яумал кияма." Ал адамга кыяматта мен шапаат көрсөтөмүн, колдоо көрсөтөмүн дейт. Жок дегенде апа, бул эми Кыргызстанга барганда да шашылыш болуп аткан күндө дагы 10 ирет айтып чыгыш керек. Кечкисин шашылыш болгондо дагы жок деген 10 ирет айтыш керек. 10 ирет элестетиңиз, Кудайдын астында канча ирет болот? Апалар, урматтуу аталар, биз лучезарный, нурлуу болгон Мадина шаарындабыз. Мадина шаарында 2 рекет намаз 1000 рекет намаздын соогуна өтөт. Соогуна жүрөт. Бир айтылган салават 1000 салаваттын ордуна жүрөт. Бир риал чыгарган садакаңыз, бир сомуңуз 1000 садаканын ордун басат. Бир жол айткан тасбих, субханалла дегениңиз, зикриңиз 1000дин ордуна басат. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына. Куранда Аллах таала айтып атат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." О Мухаммад, сени чындыгында акыйкатта ааламга мээрим катары жөнөттүк дейт. Апалар, ушуну эстеп калыңыз. Мээрим катары жөнөттүк дегени бир нерсе 1000 эсеге жүрүп атат. Мына мо умра суроо жооп китебимде жазгам, аябай терең изилдеп. Эмне деп? Намазга эле тиешелүү бул сооп, же бардык сооптуу иштергеби? Туурасы бардык сооптуу иштерге 1000 деген эсеп жүрө берет. Бир гана нерседе жүрбөйт. Жакшы билиңиз, математика бул. Каза намазда. Көп адамдар ойлоп калат экен, мен каза намазым көп, 60 жыл, 70 жыл, 30 жыл, каза намаз 2 рекет окусам, 1000 каза намаздын ордун басат экен деп. Жок, каза намазда бирден бир басат. Эгер андай боло турган болсо, адам өмүр бою намаз окубай, анан картайып калганда келип туруп, Мадинадан 2 рекет окуп ордун жаап коймок да. Бул туура эмес математика. Бирок ошондо деле каза намазды келип окуса деле бирге бир эсептелгени менен анын сообу 1000 жазыла берет баары бир. Кудайдын мээрими. Ааламга мээрим кылып жөнөттүк дебедикпи? Биринчиси бир салават 1000ге жүрөт. Кечиресиз, кичине мурдум бүтүп калыптыр. Экинчиси, муну жакшылап эстеп калыңыз. Эртең Кудай өмүр берсе деп сүйлөйлү. Кудайым буйрса эртең өмүр берсе. Биз зияратка чыгабыз Куба мечитинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Имам Тирмизи жеткирген хадисте, ким үйүнөн даарат алып татынакай тыкан. Куба мечити бар бул жерде, Ак мечит дейт. Куба мечитине барып 2 рекет намаз окуса, толук умранын сообу берилет дейт. Апаларым, бул кандай жеңилдик? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах мээрим кылып жөнөткөн үчүн. А болбосо умраны эртең кечинде сабак кылып берем сиздерге. Ихрам кийебиз бул жерден. Ихрам кийгенден бир түктү албайсыз, бир тырмаңызды албайсыз. Жыпар жыттуу самын колдонбойсуз, керек болсо шампунь колдонбойсуз. Кудайдын нагыз момун пендеси болуп, мейманканага барып жайгашып, тааратыңызды жаңылап, астына тизилип, 6 катар эркектерди алдыга коюп, 6 катар эркекти кармаштырып артына коюп, 10 катарды тизип, сол катарды мыкты кылып тизип, апаларды ортого сонун коюп, апалар коргоонун ичинде кенен бирөөгө тепселенип кетпей, бирөөгө жөлөнүп кетпей, өтө сонун умраны аткарабыз. Биринчиси ихрам кийүү, экинчиси 7 рет Каабаны айлануу, андан 7 рет Сафа Марвада сайгылуу, андан кийин эркектер толук чачталабыз, аял заты бир аз кыскартат. Ошончо машакаттууну бүткөндө анан умра берилет Меккеде. А Мадинада болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам урматына ким мейманканадан дааратын алып, Куба мечитине барып 2 рекет намаз окуса, ошол толук умранын соогун алып атат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына берилген жеңилчилик, Алланын ушундай каалоосу. Карасаңыз, не деген чоң жеңилчилик? Ошондой нурлуу Мадина шаарында турабыз. Мадина шаары, апалар, аталар, мунаввиро, кирген адамды нурга бөлөйт. Кадимкидей чекеңиз нурланат.
Жана Мунаввара өзү дагы нурлуу. Алымдар айткан мына могу китеп, мен кыскача эле айтайын, азыр убакыттар экен. Вафа деген чоң алым Мадинанын өзгөчөлүктөрү 99 өзгөчөлүгүн жазган апа илимде. 99 өзгөчөлүгү бар. Мындайча айтканда артыкчылыгы бар. Анын арасынан мен 40ты белгилегем. Азыр бул салаватты окуй берели. Керек болсо Мадинанын соккон шамалы, желаргы шамал келип атпайбы? Шамал атыр жыттанат дейт. Топурак атыр жыттанат. Бул жөн эле жөө жомок эмес. Канча жылдан бери жашаган адамдар Мадинадан эч качан жагымсыз жыттанган эмес. Эч качан Мадина шаарында ушуну эстеп калыңыз. Бул жөө жомок эмес, апыртма эмес, араб кулдук эмес. Канча жылдан жашаган адамдардын күбөлүгү менен Мадина шаарында эч качан жаман жыт болгон эмес. Бул керек болсо соккон шамалы атыр согот. Топурагы канча деген ооруларга шипа туугандар. Мына ушул китепте бүт далилдери менен эскерген. Ошондой шаарда эң бактылуу адам аял заты. Динде мажбурлоо жок, эч качан мажбурлоо жок. Эч кимди мажбурлабайбыз. Ар ким өз каалоосу менен. Ушундай жерде кайсы бир аял заты жоолукка кирген болсо ниет кылып. Ушул жерде кайсы бир атабыз намазын тургузган болсо, ушул жерде ким күнөөлөрүнөн тооба кылган болсо, ушул жерден ким арамды таштап адалга умтулса, не деген чоң ийгилик болот. Анткени нур бүткөн шаарда оңолуу, нур бүткөн шаарда жакшылыкка оролуу, бул эң чоң жакшылыктын жишаны, белгиси туугандар. Аталар, апалар, ушундай нурлуу шаарда турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйгөн шаарда турабыз. Аллах Таала пайгамбарыбызды өзүнүн коому Меккеден кууп чыгарганда жер кенен эле. Жердин ээси Алла, анткени ал жерлер жараткан. Ошончо жерлердин ичинен Мадина шаарыны тандап алган. Бул бекеринен эмес. Аллах сүйгөн жер, Аллах тандаган жер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү, шарапаттуу денеси кармалып турган жер бул жерде. Ошон үчүн салаваттын туугандар, кийинки пайдасы эмне экен? Кийинки экинчи пайдасы, бул жерде эстеп калыңыз. Экинчи пайдасы. Кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көбүрөөк салават айта турган болсо, кыяматта шапаат колдоосу дейт. Шапаат колдоосу азыр мен отуруп айтканда сизге жеңилдей туюлат. Муну бир мисал менен түшүндүрөйүн, кечирип коесуз, ошондо жакшы түшүнөсүз. Караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден куулуп, Кудайдын уруксаты менен хижрат этип журт которуп Мадина шаарына келгенде, акыреттик досу жанында Азирет Абу Бакыр бар эле, Аллах ыраазы болсун. Бизге дагы жаныбызга ишеничтүү досторду берсин. Сатпаган, үмүт тактаган, аны көргөндө Кудайды эстеген, өлкөгө салым кошо турган, ошондой досторду берсин. Ошолордун кимдин ушундай досу болсо, ошол адам сүйүнсүн. Анын эң бир чоң байлыгы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыреттик дос Азирет Абу Бакыр менен келгенде, Азирет Анас радиаллаху кийин эскерген, "Яума дахала анара кулла шей" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага киргенде бүт нерсе нурга бөлөнүп, жап-жарык болуп кеткен дейт. А качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан өткөндө, азлама кулла шей, бүт нерсе капкараңгы болуп калган дейт. Анткени асман менен жер байланыш үзүлгөн, болду Алла Тааланын аяттары, Курандары түшпөйт, асман менен жердин эшиги жабылган, бул ааламдан кеткенде бүт нерсе капкараңгы болуп калган, нур өчүп калган дейт да, жарыгы кетип калган дейт. Ошол Азирет Анас, энеси Румайса деген энеси болгон, Мадинага келгенде Мадина калкы бардыгы колунан келген мүмкүнчүлүгүнө жараша мурдума кое тургандарым бар эле. Бардыгы колунан келген белек соогаларын тапшырган. Анан Азирет Анастын энеси өтө жакыр жашаган, мүмкүнчүлүгү чектелүү эле. Карап көрүп үйдөн белекке жарай турган эч нерсе таппады дагы, ошол тестиер бозулан 7-8-9 жашка келип калган анасты баласын ээрчитип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кашына келди. Кечирип коесуздар 1 мүнөт азыр. Уланы көрсүн. Кечирим сурайын. Анан энеси колунан жетелеп бозулан. Жеткинчек балан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эшигин каккылап айтты. Төмөнкүдөй сөзүн. Тарыхта кала турган сөзүн айтты. О Аллахтын элчиси. Мадинада мен билишимче эч бир үй калган жок, бардыгы сизге белек бериптир. Мен ойлонуп көрсөм, белекке жарай турган эч нерсем жок экен, мүмкүнчүлүгүм чектелген. Ушул баланы сизге белек кылып алып келдим. Баягы кыргызда сөз бар го. Сөөгү меники эти сиздики дегенде, мындай дегенде, сиздин кызматыңызда болсун дейт. Каалашыңызча буйруп кызматыңызды кылсын дейт. А негизи ал жаш бала кызмат кылган жок. Пайгамбарыбыздын тарбиясында эң мыкты сүйүүдө чоңойду кайра. Азирет Анас радиаллаху айткан, 10 жылдан ашык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кызмат өтөдүм.
кызмат өтөдүм. Бир да жолу муну эмнеге кылбадың же муну эмнеге кылдың деп урушкан эмес дейт. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызматынан кийин пайгамбарыбыз батасын берген. Саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Аллахум урзуху фи малихи деген. Ва ахлихи, мунун үй бүлөсүнө, мунун төрттүлүк байлыгына берекеңди чачкын деген да. Алдын байлык, артын бала чака бассын деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир дуасынын берекеси менен тарыхта жазылып калган, бул такталган маалымат. Көзүм тирүү кезде 80ге жакын бала, небере, чеберелеримди өзүм узаттым дейт. 80ге жакын жалпы бала, небере, чеберелеримди өзүм узаттым дейт. Шунчалык узак жашаган, шунчалык бала чакасы байлыгы берекелүү болгон. Ошо киши аксакал жашына келип картайып, өлүм төшөгүндө жатканда балдарын, небере, чеберелерин чакырып келип мындай деген: "Балдарым" деген, "Мен силердин атаңармын. Акыркы керез, акыркы осуят наразымды аткарасыңарбы? Менин көңүлүмдү кыжырат. Аткарабыз атайм, эмнеге аткарбайбыз? Менин керезим, могу таякты көрдүңөрбү? Эскирген таяк турат. Ушул таякты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага белекке берген. Кыяматта ушул таякты менин кепиниме ороп кабырыма бирге көмгүлө. Анткени кыяматта эмне деген адам көп болот. Адам атадан акыркы адам элестетиңиз, жер быкып калат, толуп калат. Ошончо адамдар өздөрү менен алек болуп турганда, мен тирилем, мени менен кошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таягы тирилет. Ар бир адам өзү менен алек болуп, ата баладан качып калганда, күйөө аялдан качып калганда, акылардан коркот да, жакам элешпесин деп. Бири-биринен эң жакын адамдар качып тозуп калганда, мен шылтоо кылып ошол таякты, Аллахтын элчиси, жалган дүйнөдө сиз мага ушул таякты бергенсиз. Эсиңиздеби? Мен сиздин кызматчыңыз, анасмын го. Мени эстей алдыңызбы? Ушул аманатыңызды сизге кайтарып тапшырганы келдим деп, ошону шылтоо кылып, пайгамбардын шапаатын элечип калайын дейт да. Канча жыл кызматында болгон, канча батасын алган адам кыяматтын оордугунан коркуп, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таягын шылтоо катары шапаатына, колдоосуна жетип калайын деп атат да. А бизге мынакей монда салават айтуу, жоолукка кирүү, намаз окуу, эли жерге патриот болуп салым кошуу канча мүмкүнчүлүк турат. Апаларым, аталарым ошону айтып атат бул жерде. Кимде ким жок дегенде эртең менен жана кечинде, жок дегенде 10 рет салават айта турган болсо, мен ага кыяматта шапаатчы болом дейт. Шапаатчы болом дейт. Салаваттын 3-чү пайдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу закатун лил мусалли ва тахарат лаху. Салават айткан адамдын жан дүйнөсү тазарып, күнөөлөрүнөн жуулат дейт. Биз салават айтыш менен ата, жүрөгүбүз тазарат, жан дүйнө руханиятына көрөнгө. Жүрөк тазарып, күнөөлөрдөн кадимкидей жуулат дейт. Мунун далили мынакей хадисте келип атат, Мусаннаф ибн Аби Шейбеде келет. Соллу алейя, мага көбүрөөк салават айткыла, үммөтүм, мага салават айткыла. Фа инна салата алейя закатун лакум. Канча салават айтсаңар, өзүңөр үчүн ошончо тазарасыңар дейт. Канча салават айтсаңар, өзүңөр үчүн бул тазалык болот. Тазалык биринчи кезекте ички жан дүйнөнүн тазалыгы. Экинчи кезекте дененин тазалыгы. Аталар, апалар, мына 67 атам отурат. 65 атам отурат. Апаларыбыздын ичинде балким 70тен өткөн апаларыбыз бар, улгайган. Азыр бул сөздүн төгүн жалган эмес. Кандай дейсиз? Сиздердин доордо, учурда пейил таза эмес беле, туурабы ата? Туурабы апа, пейил таза эмес беле? Ниет таза эмес беле? Мен көп аталардын, апалардын оозунан угам. Нан жаап аткан болсо, бир 10 нан жапса, ошол нан жаап атканын көргөн кол коңшу жакындары бири сары майын, бири сүтүн, бири каймагын көтөрүп келип, ошол жерден 5-6 нанды жеп, эч ким кызганбай, ичи тарыбай, пейили тарыбай, жаман ниетти ойлобой эле бүт ошол жерден жадыра жайман отуруп, анан төртөөсүн алып кетет эле, төртөөсүн бирөөсүн кетип аткан буга, кетип үйгө бирөө менен кирет, бирок бирөө бүгүнкү күндө 10 нандын берекесин камтыйт эле дейт. Эмне үчүн? Пейилдин тазалыгы себептен. Эмне үчүн? Пейил тарыбаган себептен. Пейилдин кene ниет таза, могу жүрөк таза болгон себептен. А бүгүнкү күн, бүгүн ал кезде үйлөрдүн дубалдары жапыз эле, төмөн эле, бирок адамдардын пейили бийик эле. Бүгүн дубалдар көтөрүлдү, тилекке каршы пейилдер тарып кетти. Бүгүн байлык көбөйдү, бирок ниет тарып кетти. Башканы айтпаңыз, кошунан айтпаңыз. Жакын тууганыңыз келди. Канча күн батыра алдыңыз? Атаңыз өтүп кеткенден кийин, апаңыз өтүп кеткенден кийин, эжеңиз канча жолу босооңузду аттап келди? Атаңыз, апаңыз өткөндөн кийин, карындашыңызды канча жолу тамак сап чакырдыңыз? Бир тууганыңыз менен канча жолу катташтыңыз? Өзүңүзгө өзүңүз жооп бериңизчи. Ошон үчүн жүрөк тазарбаса, 1000 рет ажылык кылабы, 1000 рет умра кылабы, 1000 рет намаз окуйбу, бардыгы бир кыл болуп калат экен да тууган. Жүрөк тазарыш керек. Кур'ан Каримде Аллах Таала айтат: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха
bi qalbin salim. Kıyamatта адамдын топтогон байлыгы, тапкан аброй мансабы, бала чаканын көптүгү пайда бербейт. Эгер жүрөгү ыйманы болбосо, ишеними түз болбосо, ибадаты болбосо дейт. Жүрөктүн тазалыгы да. Канчалык биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтсак, ошончолук жүрөктөр тазарат. Тугандар, илимде алымдар шуну хадис аяттардан, аят хадистерден алып мондай бүтүм чыгарган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, адамдын денесинде бир муштум эт бар дейт. 14 кылым мурда айткан мунучу. Бул жөн эле жомок дебеш керек да. Медицина изилдеп чыкты го кийинчи. Муштумдун көлөмүнчөлүк жүрөк деп. Адам денесинде бир муштум эт бар дейт. Заманасына түшүнүктүү кылып түшүндүргөн да. Ошол оңолсо дене оңолот. Ошол бузулса дене бузулат деди да. Жүрөк экен да бул жердечи. Жүрөк таза болуш керек экен. Алымдар айтат, жүрөгүңүз канча таза болуп, пейилиңиз кенен болсо, тагдырыңыз жеңил болот. Жүрөк канчалык кир болуп, пейил тар болсо, тагдырыңыз ошол бетер тарып кете берет дейт. Карасаңыз, ошон үчүн бул жерде жүрөктүн тазалыгы, пейилдин кенендиги тугандар. Биз кең пейил элбиз. Кең пейилдиктен эч качан рызкы кемибейт. Ушуну эреже катары жатташ керек. Кең пейилдиктен эч качан рызкы кемибейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллах Таала айтат: "Ма нақаса малун ан садака". Эч качан чыгарылган зекеттен, өтөлгөн садакадан адамдын байлыгы кемиген эмес, кайра көбөйгөн дейт. Эч качан намаз окуу менен адамдын өмүрү кыскарган эмес, жумушун иштей албай калган эмес. Намаз окуган сайын, өмүрдүн акысын өтөгөн сайын өмүрү кайра берекеге толгон дейт. Демек, жүрөктүн, жан дүйнөнүн тазарышы тугандар. Мына бул жерде алымдар айтып атат, жүрөктүн тазалыгы дегенде эмнени максат кылышты десе, биринчи кезек аннама, адамдын жашоосунда береке пайда болот. Вал барака, береке пайда болот, рызкысы мол болот дейт. Тугандар, илимде мындай аныктама бар да. Сиз жөнөкөй эле сабак укпаңыз катардагы. Кайталанма сабак эмес бул. Ар бир китептен изилденген сабак. Рызкы деген түшүнүк. Эң биринчи кезекте имандын бакубаттуулугу ушул чоң рызкы болот. Имандын нуру күчтүү болсо, имандын күчү күчтүү болсо, сизди күнөөдөн тозалса, жалгыз калганыңызда бул сөз жаш инелериме тиешелүү, жалгыз калганда арамга карабасаңыз, жалгыз калганда Кудайдан корксоңуз, астыңызга байлык келип, бирок мамлекетиңди сат, же мамлекетиңе коррупция кыл деп, байлык келгенде ошол жерде өзүңүздү кармап, жок, мен мамлекетиме күйөмүн, мен деген диниме, мекениме бекем туруп беремин деп, жалгыз калганда сактансаңыз, ошол иманыңыздын күчү ошол бул. Элдин астында эмес, жалгыз калганда. Демек бул имандын күчү, бул биринчи рызкы. Кыргызда жакшы сөз бар. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук. Имандын күчү биринчи рызкы. Андан кийин үйдө атанын атадай болуусу, эненин энедей болуусу бул чоң рызкы экен. Аталар, апалар, сиздер билесиз аны. Акылман айткан экен. Эгерде балаң жакшы чыкса, ыймандуу чыкса, түшүнүктүү болсо, жердин үстү жакшы экен деп. Балаң начар чыкса, жердин асты жакшы экен дейт экен. Бир бала бар, ата-энесини төрдөн көргө сүйрөп, аброюн төккөн бала бар. Бир бала бар, ата-энесин төрдөн, баланын аброю менен көрдөн төргө сүйрөгөн балдар бар экен да. Ата-энесинин кадыры баркы жок эле, бирок баласы себептен Аллах Таала кадыр барып берген балдар бар экен да. Бирөө айткан экен, эгер төрөгөн балаң, тапкан балаң мыкты болсо, балаңдын анан көңүл буруңуз, алган келинчеги мыкты болсо, анда жаңы бала төрөгөндөй бакытка ээ болосуң. Эгерде балаң начар чыгып, туура эмес келин тандаса, өз балаңа жетим болосуң дейт экен да. Ошон үчүн апалар, Мадина шаары эненин мээрими сыяктуу. Эненин мээрими сыяктуу. Мадина шаары, ушул Мадина шаарында эртең Меккеге барганда билесиз, жана казы туура айткан экен деп. Мекке атанын каары сыяктуу. Тартип бар ал жерде. Мадинада тартип бар, бирок бул жер жумшак. Эч жүрөк кыжаалат болбойт. 1-2 саат уктасаңыз да уйку канат. Бир чымчым жесеңиз дагы тамагыңыз канат. Ушул жерде балдар, кыздар үчүн дуа кылып калалы тугандар. Аял заты кордук көрүп атат. Мына менде де 2 кыз бар. Үчүнчүсүндө кыз сурадым эле, келинчегим дуасы кабыл болуп кетип, бала берилип калыптыр. Мага да шүгүр. Баланы ким чанат, бирок мен кызды аябай жакшы көрөм. Неге? Ар ким кызды болсо, пайгамбардын саламы бар. Саллаллаху алейхи вассалам. Ким кызды болсо, ошол эркек, чыныгы эркек болот. Өткөндө мына биринчи жамаатты умра кылдырып келдим го түнү. Аллах кабыл кылсын. 6 кыздуу бир ата бар экен, сүйлөсө көзүнөн жаш чыгат. Неге? Чыныгы кыздуу болгон эркек ал чыныгы эркек болот, ал ата болот. Аталык сезимди кыз сездирет балага. Ошон үчүн ушул жерде кыздар үчүн дуа кылалы. Ажырашып келип калбасын. Эртең баксыз болуп калбасын деп. Билесизби? Биздин эле арап эмес, алыска барбайлы. Биздин эле ата бабалар, имандуу ата бабалар, бала, кыз
7-8 жашка келип калганда, балагатка жетелек болуп жакындап калганда, түнкүсүн тургузуп, кызым тур, бет колуң жууп дарат алып кел дейт эле. Ага милдет эмес эле, бирок эмнеге? 5-10 мүнөт болсо да, бээ сааган убакыттап коет, бээ сааган убакытчалык болсо да, бактыңды тиле деп тургузган да. Ошо биздин ата-бабалар эмнеге? Анан туруп ди кыз эмне кылат элем кичинекей, эптеп даратты чалап алат дагы, о Кудай бакыт бер деп уктап калат эле. Бирок 7-8 жаштагы кыздын о Кудай бактымды бер, бактымды аш деген бир сөзү өзү маани берип айтпаган. Ал периште күнөөсү жок, Аллахым кабыл кылат, эртең ал кыздын баксы ачык болот. Имандуу күйөө келет. Жакшынакай кайын журт келет. Аны сүйүп, кыйынчылыкта таштабай турган күйөө келет. Ошон үчүн азыр биз кыздарыбыздын бактысын сурап калалы. Эгер бүгүн сурабасак, эртең зөөкүлөр алып кетип калбасын. Бүгүн эркек балдардын бактысын сурап калалы. Эгер балабыз жакшы чыкса, жердин үстү жаңы төрөгөндөй бакытка ээ болобуз. Бул дүйнөдө эле да. Эл караган жүздү жер каратпасын. Бул салаваттын экинчи пайдасы экен туугандар. Салаваттын үчүнчү пайдасын өттүк, зекет болот, тазартат дедик. Төртүнчү пайдасы анна салат ала наби саллаллаху алейхи ва саллям тaquma maqama sadaqa min al-ajr wa sabr li zil usra. Туугандар, мол пайданы мен окуп аябай ыраазы болдум. Бул китеп Раматылык Чубак устазыбыздын чоң ата устазынын китеби. Абдулла Сыражутдин деген чоң алым. Раматылык Чубак устаз кандай жакшы инсан эле туугандар. Аллах разы болсун. Биздин алымдардан ар бир сабакта устазыбызды эскерүүгө аракет кыламын да. Кандай жакшы адам эле. Аллахым кабырын нурга бөлөсүн. Айтып атат бул киши. Төртүнчү пайда, көңүл буруңуз. Мүмкүнчүлүгү чектелген, жакыр, кедей, байлык чыгарайын десе мүмкүнчүлүгү чектелген байкуш. Ойлогон менен ага дарамети жетпейт, күч жетпейт. Кедей кембагалдар үчүн салават айтуу байлардын чыгарган зекет садагасы менен барабар болот дейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам көп салават айтса, садага, албетте зекеттин ордун баса албайт, садага чыгарганын соогун алат деп атат. Далил бар, бар. Ибн Хиббан Сахих китебинде айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Айюма раджулин муслимин", кайсыл бир мусулман адам лам якун индаху садакатун, садага чыгара тургандай, кайрымдуулук кыла тургандай, кол кабыш кыла тургандай, көмөккө кол созо тургандай байлыгы жок болсо, фалиякул фи дуаихи, дуасында мынтип айтсын дейт. Төмөнкүнү. Муну апалар жазып алыш керек. Жазып алыш керек могу салаваттын формасын. Кайсы? Аллахумма салли ала Мухаммад, абдика ва расулика, ва салли ала ал-му'минина вал му'минат, вал муслимина вал муслимат. Ушуну айтсын дейт. Нур тилегеним азыр бүткөндөн кийин ушуну сиз жазып группага жөнөтүңүз, тайпага. Ушуну кирилл алфавит менен жазып жөнөтүңүз, баарыбыз айтып жаттайлы. Кимде ким жатташ керек. Дуасында: "О Аллах Таала, өзүңдүн пендеңе, элчиңе, сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салават жолдо, мээримиңди жаадыр. Жана момун мусулмандарга жакшылыгыңды жаадыр. Жана мусулман эркек аял затына жакшылыгыңды жаадыр" деп ушул салаватты айта турган болсо, ушул канча айтса ошончо садака чыгарган сабы болот дейт. Туугандар, а садака жамандыктын алдын алат да, кырсыктын алдын алат. Элестетиңиз. Анан садака демекчи, урматтуу жаштар, бул сөз апаларыбызга, бул сөз аталарыбызга тиешеси жок. Бул кишилер амал кылган, жашаган. Орто муун жаштарга бул тиешелүү. Биздердин кулакка күмүш сырга. Эң чоң садака ажырашпай жашоо болуп эсептелет. Билесизби ошону? Жигиттер, умрага алып келди Аллах Таалам. Өзүңүз келген жоксуз. Кыйын себептен келген жоксуз. Бизден дилимдүү бар эле, жете албай жүрөт. Бизден да бай бар эле, келе албай жүрөт. Бизден да акылдуу, интеллектуалдуу, айкусу күчтүүлөр бар эле. Бирок Кудай насип кылган адам келет экен, албетте аракет кылуу менен биргеликте. Аракет пендеден, Аллахтан берекет. Эмне деген сөз? Жигиттер ажырашпай жашоо чоң садака. Аялды урбоо чоң садака. Аялды сыйлоо чоң садака. Карындаштарым, эжекелерим, кечирип коесуз. Күйөөнүн ыраазычылыгын алган аял бейиштин 8 эшигинин каалаганын ачып кирет. Маселе эки тараптуу. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын алган аял бул ушундай. Келинчегим Аллах разы болсун, никебизди узагынан сүйүндүрсүн. Мен дайыма дуада үй бүлөдөн суноо бербе деп дуа кылам да. Үй бүлөдөн суноо келсечи, койт сен президент болосуңбу? Ал кыйын болуп калат экен да. Биздин ажообузга сыйырмат жалаң дуа кылабыз. Мен образдуу түрдө айттым. Койт, элди башкарган ажоо башчы болсоңуз деле, бардыгы баш ийип көзүңүздү карап турса деле, үй бүлөдө тынчтык болбосо, бардыгы бир кыл болуп калат экен да жашоодо. Дүйнөнүн бардыгы каршы турса, ишеничтүү аял туруп, сен күчтүүсүң десе, согушка даяр болсоңуз болот экен да. Ошон үчүн үй бүлө акыркы тыл, аркадагы чеп бекен болсун, Сөз баккан бизде Кыргызда жакшы адамдар өткөн, билесиздер, бул бөлүнүү эмес. Биз мусулманбыз, кыргыз болуп жаратылганбыз, аны менен сыймыктанабыз. Бирок бөлүнбөйбүз.
бардығының жақсы жақтары бар. Бізде Куйручук Олия Чечен деген өткен, аталарыбыз білет. Куйручук Олия Чечен қартайып қалған чағында біраз табиатты аралап, аңулап келейін деп шыққан екен, кемпири апабызға айтыш болып тұр. Қарасаңыз бізде қандай сөз баққан маданият болған, қиын ел болған екен да. Анан суық қаварды ғузуда жөн эле бүгүнкүдөй келип туруп шат бетке айткан эмес, сөз баккан, жөө чечен эмес, акыл чечен адамды тандап жөнөткөн экен. Анан издеп бир жерде дөңсөдө ошол Куйручук Олия Чечен атабыз отурса келип сурайт экен, ата, сизге бир соолум бар, суроом. Кыз өлгөн эмне болот? Эжеси өлгөн эмне болот? Карындашы өлгөн эмне болот? Агасы өлгөн эмне болот? Тоготер акырында аял өлгөн эмне болот? Тиги акылман Олия Куйручук Олия Чечен түшүнгөн экен да санынчап, аттегенең Кудайга кулдуктан башка сөзүбүз жок, баардыгыбыз Кудайга кайтып барабыз. Кемпир менен айрылган турбайбы дептир да. Кемпиринен айрылган, аялынан айрылган, капкалуу чеби кулаганга тете болот дейт. Сөздү карасаңыз, аялынан ажыраган эркек капкалуу, ордолуу чеп, мындайча айтканда, бекем тура турган нерсе да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге барганда зиярат кылабыз. 40 жашында Хира үңкүрүндө эң чоң вахий келип түшкөндө оку деп, үйүнө барганда ошол эң туура түшүндүрбө, Неден коркту Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Пайгамбарлык диндин жүгүнөн коркту. Кыжалат болгондо хадисчи өзү не деди? Коркпо, диндин жүгүнөн коркпо. Сен дайыма кедейлердин жанындасың. Сен алсыздарга жардам бересиң, о Аллахтын элчиси, деп жанында бекем туруп берди го. Бир сөзү менен дем берди го Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Карасаңыз, ошон үчүн аял затыны дайына жакшынакай жашоо, жаш инелерим, агаларым, кулактарга, кумушсурга, инсанбыз, ачуубуз келет. Урушуп кетиши мүмкүн, казан аяк кагылып кетиши мүмкүн, бирок талак менен бүтпөсүн, чатак менен бүтпөсүн. Такыр жашоо болбой атса, анда бир жөн, анда да жакшынакай ажырашкыла дейт. Куран эмне дейт? Вала тансаул фадла байнакум. Кокус, куштун уяста булбасын, ажырашып кетсеңер, такыр болбой калса, ошол учурда да жакшы күндөрүңөр дестен чыгарбагыла дейт. Ошол кезде да жакшы күндөр дестен чыгарбагыла дейт. Ошон үчүн туугандар, ырыскы дегенде ыймандын ырыскысын, үй бүлөнүн ырыскысын иншалла бейкут бардыгын биз түшүнөбүз. 5-чи пайда салават айтуунун. Ас-салату алан набийи саллаллаху алейхи ва саллям сабабун ли кифаяти хаммид дуния вал ахира. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу эки дүйнөнүн кайгысын жоёт дейт. Капаны кетирип кайгыны жоёт. Азыр ар бирибизде эле кайгыбыз бар да. Кайгысы жок адам ал өлгөн адам. Өлгөн адамдыкы дагы өзүнөн жараша чоң кайгысы бар. Тирүү адамдын кайгысы болот. Тирүү адамдын өзүнүн кыжалат кылган нерсеси болот. Көкүрөктөгү кыжалатты салаватты чын дилден айтса кадимгидей кетирет дейт. Элестетиңиз апа, салават айтуу менен кыжалат кетсе, пайгамбарыбыз таштаган сүннөттөрдү аткаруу менен канча бактылуу болобуз анда. Жана автобузда келатып апаларга түшүндүрдүм. Жашообузда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылып көрсөткөн ишти аткарсак, жашообуз жарык нурга бөлөнөт, жеңил болот. Жөнөкөй эле үйлөнүү үлпөтү. Бүт атак таңкты чыгарам деп отуруп, болгон ысырапкерчиликти кылып, ага кошуп кредит алып, үйлөнүп, анан эртеси ажырашып кеткендер канча? Анткен арамды аралаштырып атат. Анткен ал Аллахты эмес, ал адамды разы кылам деген. Адамды разы кылыш алымдар айткан гаятун ла тудрак, бул мүмкүн эмес нерсе дейт. Адамды бардыгын разы кылыш мүмкүн эмес нерсе. Адамдын бардыгы разы болгондо кемчиликсиз Алла Таалага асылбайт эле. Адамдардын бардыгын разы кылуу мүмкүн болгондо пайгамбарларга да эч ким асылбайт эле дейт. Ошончо Аллага сөз айтып аткандан кийин жаратуучу, ырыскы берип аткан Аллага элестетиңиз. Ырыскы берип аткан Алла Таалага билип туруп тоң моюндук кылып атса, эч адамдардан акалбай, адамдар өнүккүлөчү, агарып күбүргүлөчү, силерден ыйман гана керек деп жакшылык каалаган пайгамбарлар ошончо айтып аткандайын, сиз экөөбүзгө разы болуп калмак беле бир тууган. Туура, бул деген сөз баары бир болбосун, жакшы мамиле кылыңыз, бирок разы болуш кыйын экен да. Үйлөнүүнү ысырап кылбай өткөрсөк, мына президентибиз канча жарлык чыгарды. Өлүм житимди ысырап кылбагыла деп. Адамдарды мыйзам менен деле тоза албайт экенсиз да. Кыйын экен да. Канча жакшы законду чыгарды. Адамдар дагы деле койбой атат. Не дейт? Мен атама бодомал сойбосом, жылкы сойбосом, мен арбагы разы болбойт деп. Арбагы разы болот деген сөз жок. Ал өлдү, биздин соопко муктаж болду. Ал өлдү, ал муктаж биздин соопко. Биз тескерисинче ысырап кылсак, ага зыян келтиребиз маркумга. Демек туурасы эмне болот экен туугандар? Эгер ошол көрсөтө турган сыйыңызды эмне үчүн сиз тирүү кезиңизде кылбадыңыз? Эмне үчүн биз бирөөнү сыйлаш үчүн неге сөзсө өлүмүн күтүш керек? Улан Эгизбаев, журналисттин аты. Кыргыздар бири-биринин кадыр баркына жетиш үчүн сөзсө эле өлүш керек экен деген сөзү. Чубак устаз айтат эле. Ошондойбу?
Неге көз тирүүгүндө сүйлөсүң? Неге жарым наныбызды көз тирүү кезинде алыстан убакыт бөлүп, жумушубузду токтотуп, айылга барып, неге жанында жарым саат сүйлөшпөгөндөн кийин элдин көзүнчө эле биз бодомал союп атабыз? Жашообуз сүннөт менен болбосо, пайгамбарлар көрсөткөн жол менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен болбосо, өзүбүздү дагы, өзгөнү да кыйнайт экенбиз да. Туугандар, 5-чи пайдасы ушул. 5-чи пайдасы бул акырет эки дүйнөнүн кыжаалатчылыгынан сактайт дедик. Далил айталы мынакей туугандарым, карап көрүңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адам келди, ушул сөзүмдөн акыркысы болсун. Анткени азыр биз уже курмага чыгып эме Куран басмаканасы чыгыш керек. Көп айтылса адам тажап кетет. Аз айтылса бал ичкен сыяктуу тамшанып, суусап калат. Ошондой болсун сабак. 5-чи пайда эмне экен? Имам Табарони бизге хасан даражасында жеткирип атат хадис. Мен муну айткандан кийин сабакка чыкканда да адамдар билип алсын дегеним да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сахабасы жанындагы жаншери келип айтты: "Я Расулаллах" деди. "О Аллахтын элчиси, аджалу сулуса салат алейк. Мен сизге дуа кылсам, дуамдын 3төн 1-ин сизге салават айтсам кандай дейсиз?" дейт. Дуа кылабыз го та, бата телек кылабыз го. Ошонун 3төн 1-ин жалаң сизге салават айтсам эмне болот деди. Айтты: "Наам инши, кааласаң кош" деди. Жакшы болот деди. Кол. Ас-сулусейн, 3төн 2-син сизге салават айтсамчы? Наам инши, кааласаң деди. Кол айтты: "Фасолати куллаха", ошо дуамдын бардыгын деле сизге салават айтып бүтүрсөмчү деди. Дегенде изан андай кыла турган болсоң, якфикаллаху ма ахаммака мин амри дуньяка ва ахиратик, бул дүйнө жана акыреттеги муктаждыгың чечилген болот дейт. Бул дүйнө жана акыреттеги кыжаалат кылган нерсең чечилген болот. Ата, мындан 1 ай алдын ата өзү уруксат берди. Мурдагы жамаатка да айттым. Ушул сизге окшоп бул жерге келген Көлдүк аксакал экен, бир топ жаш келип калган. Жакшынакай отурдук, биз бөлүнбөйбүз, баарыбыз бир элбиз. Анан отуруп ушинтип сабактарды өтүп, дуа кылгыла, дуа кабыл болот десек, Меккеге барганда, кетерге 1-2 күн калганда, кемпирин апабыз экөөнү ээрчитип, "Калыс балам сабак өттем, дуа кылып келели. Ондай береке жааган жерде" деп, таң атканча дуа кылыптыр. Көрсө, кыжаалат болуп аткан экен. Баласы Россиядан 11 жылга камалып кеткен болчу да. Анан Кыргызстанга которулган экен. Үмүтсүз болбойлучу. Кудайдын мээрими жааган жерде бизден эмне кетиптир деп, таң атканча дуа кылган. Эртең менен баласы түрмөдөн чыгып чалган, булар ала алган эмес булар. Таң атканча ибадат кылып келип түшкө чейин салышкан да, пеш намазына чейин. Дуалар кабыл болот туугандар. Мына азыр сизден алдыңкы жамаатта 8 химия терапия алып келген апа бар. Химия терапия же химия алганда мен билбейт экен, Кудай сактасын, чач бүт нерсе түшүп калат турбайбы? Ушул жерге келип, азыр кече умур аткарды, эч бир оорубай элем балам деп атат да. Кудайым шипасын берсин, эми Кудайдын каалоосу бул нерсе. Жүрөгү ооруп аткан эже бар эле, жалаң дарылар менен. Байкуш байкебиз мына алдыңкы жамаатта сумкасынын бардыгы дары экен. Мени бирге койсоңор болобу Мадинада? Тилекке каршы болбой калды, балким Меккеде бирге туруп атат. Айтат: "Кандай апа, кандай ата" деп сурасам, жүрөгү бир да камарабайт дейт. Анткени замзам суу бар бул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечиги тийген, бейиштен болгон. Эмне ниет ичсе шифа боло турган. Ушул жер сөздүн тоготери туугандар. Аталар, апалар, мен жаш болуп сизге акыл үйрөтө албайм, мен сиздерден жашоону үйрөнөм. Бул билген азын-олак илимимди азын-олак гана жеткирип мен ойлойм, сиз туура кабыл аласыз. Бул жер жүрөктү ача турган жер. Бул жер экинчи, Аллах менен мамилени түзө турган жер. Аллах менен мамиле түзсөңүз жетиштиңиз. Бүгүн азыр президентибиз менен, генерал мырзабыз менен мамиле түзгөнгө баардык кызыктар да. А бирок экөө тең, Аллах ыраазы болсун, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жандырып кызмат кылып атышат. Ушундай мындай адатта чоң адамдар менен мамиле түзгөнгө баардык кызыктар. Эмне үчүн? Адамдардын эгеси, падышасы, жаратуучусу болгон Аллахка мамилеге түзгөнгө кызыктар эмеспиз. Эмне үчүн башка кыйынчылык келсе, жай намазды алып 2 рекет намаз окуп сурабадык? Эмне үчүн Аллах менен болгон намаздан рахат албадык? Неге сакал коюп деле күнөө иштерди кылып атабыз? Неге жоолук салып деле кылып атабыз? Анткени ошонун бактысына, баасына жете албай атабыз биз. Бул жер жүрөктөрдү ача турган жер, бул жер Аллах менен байланышты түзө турган жер, бул жер акыретке азык көрө турган жер. Сөзүм ушу менен бүтсүн. Акылдуулардын акылдуусу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эң акылдуу инсан кыска жашоосунда түбөлүк жакшылыкты камсыздаган адам" дейт. Бул нерседе көп нерсе камтылган. Ата, келиңиз, батаңызды бериңиз.